үй бүлөлөрдүн ажырашуусу кайсыл тараптан көбүрөөк катачылык кетип атат? Кимге көбүрөөк күнөөнү оодара алат? Эми күнөөнү бир жака аударып койсок капа болуп калат эми азыр. Бирок ачуу чындык деп айта турган болсок, чынында дүйнөлүк статистикада бар экен бул боюнча. Эмеде бар экен, изилдөө дагы. Сабабу талак фил алам ан-нисаул анидат деген бир эмени бир докторанын, аял кишинин эмесин макаласын окуп калдым. Дүйнөдөгү ажырашуу себептеринин негизи деп атат. Көп бирден бир себеби баш бербеген, моюн сунбаган аялдар деп атат. Менин кебим эмес. Интернетке жазсаңар да, балким арабча билсеңер ошол жактан чыгат. Демек, албетте эркектин деле күнөөсү бар, жок дебейм. Көбүрөөк жолдошуна теңсинбеген, жолдошуна баш бербеген, ыраазы болбогон, барына шүгүр кылбаган аялдардан болот. Мына максат эже карындаштарым капа болуп калбасын. Ушундай аялдар бар. Татынакай жашоосун талкалаган аялдар бар. Ошондой эле татынакай жашоосун талкалаган эркектер деле бар. Окуучуларымда деле бар ушундай. Ушунча жыл жашап, 5-6 жыл жашап, 2-3 балалуу болуп, татынакай жашап келип, феминисттик түшүнүктөрдү алгандан кийин аял баш бербей чыгып кетип, үй бүлөнү талкалаган окуучуларым дагы бар. Ушундай. Демек, мына максат аялдарга бир мындай басым жасоо максатым жок. Ачуу чындык, факт ушул. Жолдошко баш бербеген аялдардын саны тилекке каршы көбөйүп баратат. Ушундан үй бүлө бузулуп атат. Ошону кантип жок кыла алабыз? Агартуучу менен, үй бүлөлүк баалуулуктарды жайылтуу менен. Ошо иншалла жок болот буюрса. Акырындык менен. Жок болуп, таптакыр жок болуп кетпейт, минималдык чекке түшүрөбүз иншалла. Деги мында ажырашыш керекпи, ажырашпаш керекпи деген маселеде ажырашыш керек бир тоондар. Ажырашуу болот, уруксат. Аллах Таала тарабынан берилген, бирок эң жаман көрүлгөн нерсе. Бул акыркы чек да, мындай жол калбаган кезде ажырашабыз. Ошону ажырашкандар болсо, себеп менен бир олуттуу себеп менен ажырашсын да, биздикилер күлкүлүү нерселерге ажырашат. Чөп чамбар бербей койдуң, берип койдуң, анан мен балдар менен футболго кетсем чалып койдуң. Ушу менен ажырашат, күлкүлүү нерсе да. Буну бала бакчадагы адамдар кырылыш керек да бул нерсеге. Ушундай качан ажырашса болот? Баягы сабап атат, уруп атат, тепкилеп атат, сөгүп атат, ичип атат дейли мисалы үчүн. Аялын көзүнө чөп салып атат, ажыраш. Олуттуу да. Эч кандай сен күнөөкөр эмессиң. Аял мисалы үчүн жолдошунан зордук зомбулуктан ажырашып атса, ал аялда эч кандай эме жок. Ажырашып кетти, үй бүлө бузду дей албайбыз аялды. Бактысына бир жаман тентек эркек жолукту. Же аялы көзүнө чөп салып кетти, эркек ал катынын кетирди, кой берди, ажырашты. Бул эркекте эч кандай күнөө жок. Мисалы да. Эми ажырашып кетти деп атабыз да. Ажырашканды бул жака коюп туралы. Эми жаштар бар го, үйлөнө албай жүргөн, турмушка чыга албай жүргөн жаштар. Ушулардын себептерин айтып кетсеңиз, эркектер эмне себептен үйлөнүүдөн кечигип атат? Эмне себептен кыздар турмушка чыгуудан кечигип? Бунун себептери көп. Аябай көп. Мындай сурооңдун маңызы эмне үчүн үйлөнүшпөй атат да, эмне үчүн баш кошпой атат деп атасыңар. Кыска нуска айтканда, мурду иштебей калды азыркылардын. Түшүнбөй калдыңбы? Мурду иштебей калды дегеним азыр түшүндүрүп берем. Атыр саткан жерге бардың беле? Баргансың. Атыр тандай албай башың айланды беле? Айланган. Бардың деле болот, менде деле болгон. Ушуна бир атыр алам деп барасың дагы, буну жыттайсың, жыттагандан кийин сонун дейсиң, анан моносу да бар десе, бул да сонун дейсиң, дагы бирөөнү ал да сонун дейсиң да, анан аягында мурдуң иштебей башың айланып ала албай каласың. Бунун үй бүлөгө эмне тиешеси бар десеңер, азыркы жаштарда вариант көбөйүп кетти. Мурду иштебей калды деген бул үй бүлөгө мурдун тиешеси жок. Болгону вариант аябай көп болгондуктан тандай албай калышты азыр. Бул бир кыз табат, ай чапчапты, дагы башкасын көрүп калат дагы, ал да жакшыраак, аны да ала албайт, анан дагы бирөөнү табып калат, анан кайра эскиси чыгып калат, ушинтип эле кашада жүрө берет. Кыздарда деле ошондой. 4-5 баягы жакшы кеп бар го, мен көбүн унутпагыла, эме дейт. Бирөө жүрөктө капаста, калгандары запаста дейт. Ошентип жүрөт, анан үй бүлө кура албайт. Албетте үй бүлө кура албайсың да. Мурда кантип үй бүлө курушкан? Мурда мисалы сен үйлөнө турган жигит бир эле кызды көргөнсүң болду. Кыздар жок болчу да, жок дегенде алар менен коммуникация, байланышуу дээрлик өтө татаал болгон да, мындай айтканда азыркыдай өтө ачык бүт нерсе эмес, варианттар аз болгон. Көргөн кызыңды сен сүйүп кала бергенсиң да, алгансың, татынакай жашагансың. Кыздар деле бир эки эле жигит көргөн да, мындай айтканда, же бир жигит көргөн, болду, ошону сүйгөн, эркек деген ушул деп эле турмушка чыгып бактылуу болуп кеткен. Азыр вариант толтур болуп кеткендиги үчүн мурдуң иштебей калды дагы, тандай албай атасың. Бир эле эме эмес да, бул себеп эмес да. Эми бирден бир себеби ушул. Бирок олуттуусу ушул, көбүрөөгү ушул. Көпчүлүк. Азыр десем жаштар айтышы мүмкүн, ой устаз, бул сөзгө кошулбайм. Мен таппай жүрөм го кыздарды деген жигиттин контагынан бердигине 5 кыз чыгат. Байланыш көп болгондуктан.
Байланыш көп. Үйден албасы дагычы жашообузга ошол нерсе болуш керек. Анткени мен тиге тийсем деген мындай болмок. Буга тийсем мындай болмок, мен тине алсам мындай болмок деген нерсе. Жигит жок кыздар деме. Кыздар айтат го, устаз, жигит жок деген кыздардын контактынан 4-5 жигит чыгат. Буга чейин толтура жазган жигиттер када элечи. Сен жактың мага деген, бул деле аны жактырган. Окуйт элем, чокуйт элем, анан атам мытти, апам мытти, анан сен ак экенсиң, кара экенсиң деп тебе койгонсуң сен. Мисалы да, мисал айтып атам. Жигит жок деп таптагы ушуну айтсак болот, жигит жок деп бир жерге бир обочолондуруп койгон деген түшүнөсүңөр, бир жерге камап коюш керек, изоляторго салып. Анан жигит келбей атат, анан кыз көрбөй атам десең анда болот. Эч ким андай эмес да, баардыгы аралашып жүрөбүз. Кыздар толтура, балдар толтура болгону мурдуң иштебей калды сен. Ар нерсени ар жытты берип, тандай албай башың айланып атат. Көпчүлүк эмелерде ушундай көйгөй бар. Бул эле эмес, негизгиси ушул. Андан башка көп себептер бар, аябай көп. Мен ушул себептердин арасынан кайсын тандайсың десең, ушуну тандайм да. Азыркы жаштардын көпчүлүгүндө эмнеси бар? Байланыш көп. Кыз көп, түрү көп. Жигит көп, тандай албайт, баш айланып тур. Иштеп алайын, жашмын дегенде нерсе болуш керек. Алар деле бар. Баягы бутума туруп алайын деп айтат, кыздар көбүнчө окуп чокуп алайын деп, алар деле бар. Ал деле бар. Критерий көп болуп калгандыктан Талаптар көп. Бизде азыр жаштарда көбүнчө өзүнүн башындагы төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрүп эле өзүң ошол кызга берер нең бар да сенин. Укмуш ийгиликтүү адамсыңбы? Же крашсыңбы, силердин тил менен айтканда? Же ак сөөксүңбү? Же бир укмуш адамдын баласысыңбы? Несиң да, мисал айтып атам да. Же кыз менин жана калың миллион болуш керек дегендер пайда болду го. Айына мынча 100 000 табыш керек дегендер. Сен ак сөөк кызсыңбы? Же ата энең бир чыгаандардын, хандардын кызы, ханзадасыңбы? Же бир Нобель сыйлыгын алган кызсыңбы? Же окумуштуу кызсыңбы? Же кимсиң сен? Же алимасыңбы? Кимсиң да, мисалы үчүн да, ошондойго татыктоосуңбу деген суроону өзү коюп коюш керек. Сен кимсиң, мисалы үчүн да, сен деп өзүңөргө алып алгыла. Айылдан чыккан бир татынакай бир жөнөкөй бир үй бүлөнүн бир мүчөсүсүң да, туура. Ар ким өзү үчүн баалуу. Бирок карапайым эле адамсың го сен. Ошондой эле бир карапайым адамды тандабай атпайсыңбы сен? Сен карапайым экенсиң да депчи. Сен деле карапайсың да.